Химиялык технология билим берүү программасы 1994 жылы Ош Жогорку технологиялык колледжинин ректорунун номер 0901/62А буйругунун негизинде химия жана технология кафедрасы уюштурулган. Андан бери кафедрада 6 кандидаттык диссертация корголду. 200дөн ашуун илимий макалалар, окуу куралдары, усулдук колдомолор жарык көрдү. Кафедранын материалдык техникалык базасы. Кафедранын карамагында 5 лаборатория бар. Химиялык технология лабораториясы. Бул лабораторияда студенттер процесстердин жүрүшүндө жалпы кинетикалык закон ченемдүүлүктөрдөн көз каранды болгон химиялык технологиянын бардык процесстерин окуп үйрөнүшөт. Аналитикалык химия лабораториясы. Лабораторияда мунай жана башка заттарды анализдөө боюнча иштер жүргүзүлөт. Органикалык химия лабораториясы. Жалпы жана органикалык эмес химия лабораториясы. Ош технологиялык университетинде окуган студенттердин көпчүлүгү үчүн органикалык эмес химия боюнча сабактар өтүлөт. Кафедранын профессордук окутуучулар курамынын сапаттык көрсөткүчү 30%ды түзөт. Акыркы 3 жылда окутуучулар 15тен ашуун өз билимин өркүндөтүүчү семинарларга катышып, күбөлүктөргө ээ болушту. Учурда кафедрада 3 багытта илимий изилдөө иштери жүргүзүлөт. Химиялык технология адистигине студенттерди кабыл алуунун 3 жылдык көрсөткүчү. Алматы технологиялык университети менен химиялык технология билим берүү программасынын академиялык мобилдүүлүгү. Химиялык технология багытында окуган студенттер кафедра менен келишим түзүлгөн ишканаларда өндүрүштүк жана диплом алдындагы практикаларын өтөшөт. Обучаюсь в Ошском технологическом университете на 5-м курсе ХТ-116 группа. В данный момент мы отбираем пробу нефтепродуктов по ГОСТу 2517-2012 метода отбор проб нефть и нефтепродуктов. Горизонтально. Так, в данный момент у нас резервуар горизонтальный, подземный. Отбираем пробу 161. Метод 161. Так, при данном определении определяем высоту взлива нефтепродукта с помощью методштока. Химиялык технология билим берүү программасын
Окутуунун натыйжасында студенттерибиз аймактык олимпиадаларда байгелүү орундарды багындырып келишүүдө. Биз өз жумушубузда ар кандай принциптерди карманабыз. Ошол негиздердин бири биз университеттер менен тыгыз иштеп, ошол университеттердеги билим берүү системасына эгерде жардам бере алсак, өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшкөнгө жана биздин базабызды билим алганга иштеткенге курал катары колдонгонго биз ар дайым колдоо көрсөтүп, жардам берип, колубуздан келишинче жардам берип атабыз. Ошол университеттерден ар дайым бизге күчтүү адистер талап кылынып турат. Бирок даяр кадрлар университеттерден даяр кадрды күтүп отура бербей, биз дагы ошол кадрларды даярдаганга кызыктарбыз. Кызматташканга дагы кызыктарбыз. Көңүл буруңуздарга рахмат. Менин аты жөнүм Базарбай Олуйсон. Интек жоопкерчилиги чектелген коомунун сапат боюнча менеджер болуп эмгектенем. Биздин ишкана Ош технологиялык университетинин химия жана химиялык технология кафедрасы менен абдан тыгыз байланышып иштешип келебиз. Бул кафедранын студенттери өндүрүштүк практиканы көбүнчө ушул биздин ишканадан өтүшөт. Студенттердин билими жана аракети абдан жакшы. Ошондой эле биз бул кафедра менен окуу процесси боюнча да байланышып турабыз. Биз бул кафедрага күйүүчү майларды транспортировкалоо жана аларды сактоо боюнча предметти киргизүүнү сунуштаганбыз жана бүгүнкү күндө кафедра бул сабакты өзүнүн студенттерине берип жатат. Бул абдан бул чөйрөдө абдан адистердин керектигинен, адистерге муктаж экендигибизден улам биз өз сунушубузду бергенбиз. Саламатсыздарбы. Мен Алтымышев Исламбек 2009 жылы Ош технологиялык университетинен инженер-химик технолог адистигин аяктадым. Азыркы учурда Майда Суу шаарындагы ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпидемиологиялык көзөмөлдөө борборундагы радиологиялык лабораторияда инженер-химик болуп иштейм. Азыркы күндө мүмкүнчүлүк болсо университеттерде инженер-химик технолог адистиктерин даярдап беришсе. Мен Турабыева Жаңылай 2018 жылы Ош технологиялык университетинин химия жана химиялык технология кафедрасындагы химиялык технология адистигин аяктап, 2018 жылы кайра эле ошол жылы Ош жылуулук электр борборуна жумушка орноштум. Анда жумушка орношкондон баштап экспресс лабораторияда суунун анализин жүргүзөт элем. Азыркы 1 жылдан берки лабораториям башка лабораторияга которулуп, газды, мазуттук анализин жүргүзөмүн. Учурда ошол жумушум менен чогуу биргеликте химия адистиги боюнча магистратурада окуйм. Химиялык технология адистигин аяктаган бүтүрүүчүлөрүбүз республикабыздын өнөр жай жана билим берүү тармактарында үзүлүү эмгектенип, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө бараандуу салымдарын кошуп келишүүдө.